Профессор мырза, мынакей биз көп эле айтып калабыз, саймалуу таш деп атабыз, чийин таш деп атабыз. Бул экөө бирдей эле түшүнүктүү туюнтабы же эки башка нерсеби? Бул экөө эки башка нерсе. Саймалуу таш дегенде мен деле эл катары эле угуп, эл катары чыккан маалыматтарды окуп, ушундай турбай деп таң калып жүрчүмүн. Бир канча жылдан бери ушу илимий экспедиция уюштурсак деп жүрүп, 12-16 август күндөрү биз саймалуу ташка дагы, анан кийин чийин ташка дагы Түркиядан Жеңгиз Алжылмаз деген, Осман Мерт деген бул иштердин эң мыкты адистерин чакырып, андан кийин мен өзүмдүн окуучуларым Нурдун Усеев, Негизбек Шабданалиевдер болуп, атайын илимий экспедиция уюштуруп биз кайттык. Эми жанагы сиздин сурооңуз боюнча саймалы таш деген биз аябай ушундай кыялданып жүрүп бардык. Казарман деген Тогуз-Тороо районунун борбору өтө Бишкектен узак экен. Машина менен 11 саатта жетип, ал жерге түнөп алып, эртең менен дагы 1,5 сааттай ушу саймалы таштын астына азыр жана Кыргызстанды түндүк менен түштүктү бириктире турган альтернатив жол салып ачкан экен кытайдык жолчулар. Ошонун түбүнө Кудай буйруп жакындап калган экен. Жол. Ошол жерден биз 7 атты жалдап алып, ошол аттар менен 3 саатта саймалы ташка чыктык. Бир 2-3 километрдей ошо чоң кокту колоттун ичи карга толгон, көчкүлөрдүн баардыгы мөңгү. Ошо мөңгүнүн үстүнөн бардык. Сүрөттөрүнөн да байкасаңыздар болот. Ошол жерде чыгып көргөндө эле мен таң калганым, жер өзгөчө. Ак кар, көк муздун асты, ошол жерде чыккан өсүмдүктөрдүн баардыгы. Мен айтар элем, ушу саймалуу таш өрөөнү бул Кыргызстандагы дары чөптөрдүн мекени экен го депчи. Мисалы үчүн узундугу 1,5 метр өскөн кымыздыкты мен көргөн эмесмин. Ушунчалык бир кызык жер экен. Анан кийин экинчи мени кызыктырган жери жанакы көбүргөн деген. Көбүргөн дегенде ушул айдап койгон буудайдай экен. Ушундай өскөн бир кумуш жер экен. Биз барып биринчи ошол саймалуу ташты бийиктигин өлчөсөк, ошол бийиктиктеги 3086 метр экен. Бир күн бою ошонун баардыгын өлчөп, кыдырып, петроглифтердин, сүрөттөрдүн баардыгын тартып, бизге буга чейин айтып жүрүшкөн да неме деп, 90 000, 100 000 ушундай петроглиф сүрөт бар депчи. Чын-чынына келгенде 3 000, 4 000 арасындагы петроглиф бар экен. Атрабынын баардыгын дагы карап, ошо тоонун ар жагын дагы караса, ал жакта дагы бар деп уктук. Бирок булардын баардыгын бул жолу сүрөткө тартып, баягы каттоодон өткөрүү мүмкүн болгон жок. Бирок саймалуу таш деген жердеги негизги эки мындай плат экен. Ошол платадагы баардык сүрөттөрдүн баардыгын биз тартып алдык. Бир нече жолу тарттык. Себеби баягы изилдөө жүргүзгөндө булардын баарын биз классификация кылабыз, бөлүштүрөбүз. Болжол менен бул 7 000, 10 000 жылдын ортосундагы мезгилди камтыйт. Биз мисалы үчүн 2015-жылда жашап атсак, андан мурдагы дагы 5-7 кылым, 5-7 миң жыл мурдагы адамдардын түшүнүктөрү чегилген экен да бул жердечи. Ошондо саймалы таш дегенибиз чийин таш дегенден ошолордогу тартылган нерселер бири-биринен эмнеси менен айырмаланат? Аябай көп айырмаланып турат. Себеби алардын биринчиден ошо таштардагы жазган биринчи ташталышыбыз керек. Таш деген аябай кара, беттери абдан жалпак, жазганга ыңгайлуу бир вулканикалык жаратылышы бар, табияты бар бир таштар экен. Ойлоп көрсөк, бул же анын курамында темир көп, же алтын көп. Ошонун кен байлыктарын эметкен нерсе экен да, кандайдыр бир магниттик талаа бар экендиги байкалып турат. Кандайдыр бир ыйык жер экендиги.
байыркы адамдар дагы билген бирок сиздер ошол магниттик талааны ченеп көрдүңүздөрбү таштарды? Магниттик талааны божомолдоп атасыздар? Божомолдоп атабыз. Себеби ал жактагы табият таптакыр башка экен да. Табият башка. Ар ким эле ошол мисалы үчүн байыркы адамдар ар кандай жерге эле сүрөттөр тарта берген эмес. Атайын бир жерге, ыйык жерге барып, кандайдыр бир табиятты таанып билүү процессиндеги жумуштар аткарылган да. Илгери ошо 7-8 миң жыл, 10 чакты миң жыл мурда булардын аттары кандай болгонун айтыш кыйын, белгисиз. Бирок мына кыргыздардын кыргыз жериндеги анын аты саймалы таш. Демек, сайма сайгандай таштар деген. Бирок ал сүрөттөр, жазуу эмес. Жазуу эмес, сүрөттөргө ар кандай технология ташка түшүрүлгөн сүрөттү саймалы таш деп коюп атабыз. Биздин кыздарыбыз сайган сайма сыяктуу да. Миңдеген сүрөттөр турат да. Ошондуктан саймалы таш деген бул бир Кыргызстандын тарыхындагы абдан чоң маданий барлык. Бул барлыкты мамлекеттагы окумуштуулар дагы мындай аңыз кылып, уламыш кылып айтып жүрө бербей, муну илимий негизде эмне экендигин биз элге түшүндүрүшүбүз керек. Себеби бул Кыргызстандын тарыхы. Кыргызстандагы байыркы адамдардын түшүнүктөрү, ошо жашоо мүмкүнчүлүктөрү, ошонун бүт барлыктарынын баарын чагылдырган сүрөттөр да. Ошондуктан булардын ар бирин классификациялап, бөлүштүрүп, тематикалык бөлүштүрүүлөр жасап, техникалык бөлүштүрүүлөрдөн бери бүт майда чүйдөлөрүнө чейин бир ай, 2 айдын ичинде отуруп, биз ушуну алгачкы жумушту баштайлы деп отурабыз. Кудай буюрса, эли журтубузга саймалы таштын маанисин, андагы байыркы кыргызстандыктардын түшүнүктөрүн ачык тактап беребиз го деген үмүтүбүз бар. Чин таш дегенибиз, ал анда сүрөт эмес, ал жазуу. Эми чийин ташка келгенде, эми булардын баары саймалы таш дагы эле бир эле учурда жазылып калган эмес. Ал миңдеген жылдардын камтыган. Балким 1 миң, 2 миң, 3 миң жылды камтыган. Балким андан дагы көптүр. Ал эми чийин ташка келгенде, чийин таш бул кадимки Саякбай Каралаев атабыз туулган Ак Өлең деген айылдын үстүндөгү кырка тоолордун ичинде орун алган таш. Анда да ошондой жанагындай кара таштар. Кара таштар кирпич, кыш сыяктуу, кирпич сыяктуу ушундай сомдолгон беттери капкара таштарга биздин ошол ал жерде дагы ошо байыркы петроглифтер бар, бирок бул жердеги эң көпчүлүк нерсе түрк доору. Түрк доору дегени мисалы үчүн саймалы таш, ошо чийин таштын астында төөлөрдөн башка жылкы унаалардан куралган кербен тартылган. Ошо кербендердин жанында биздин жана кадимки кунган, чай кайнаткан байыркы кунгандар булар тартылган. Ошол жерде биз мынарыки эн тамгалардан түргөчтөрдүн тамгасы 7-кылымда Кыргызстанда түргөч мамлекети болгон. Ошолордун эн тамгасы турат. Андан кийин кыргыздарга таандык кыргыздын кыргыз тамга деген, мында ай сыяктуу болгон кыргыз тамга деген эн тамга ошол жерде тартылып турат. Бул жердеги эң башкы өзгөчөлүк ошонун үстүндө жазуу бар. Кыргыздар бул жерде ачык айтышыбыз керек. Кыргыздар Алтайдан көчүп келгенде ошол жерге бир жазуу жазып, андан жогорураак жагында дагы экинчи жазууну жазып калтырып кеткен экен. Анан кийин ал жазууну мына бирки азыркы Алтай Республикасында Ябаган жазуусу деген жазуу бар. Жабаган деген жерде табылган жазуу. Ошол жазуу менен чийин таштагы жазуу көчүрүп койгондой текст окшош. Аны бир киши ошо Алтайдан келип ошол жерге жазып койгондой тексттин өзү ушундай окшош да. Ошондуктан ал текст чечмеленгенби? Тексттин баардыгы чечмеленген. Ошол Алтайдагы Ябаган жазуусу менен чийин таштагы жазуунун окшоштугу бул эки жердеги жазуунун тең кыргыз каганатынын доорундагы жазуу экендигин так далили. Андан кийин 2011-жылы 25-сентябрь күнү мен ушул окуучулар менен дагы экспедицияга барып, жана Нурдин Усеев, Негизбек Шабданалиев үчөөбүз
кечке кыдырып жүрүп ээн тамгаларды 2-3 ээн тамгаларды анан кийин 3 тамгадан турган жазууну таптык элек. Ошону ар кандай ичерикте окуп, ошол ак өлөңдө ак өлөңдө ошол жазууну бул жолу мына Жеңгиз Алжылмас бул боюнча аябай мыкты адис болгондуктан улам талашып тартышып ар бир тамганын жазылышын, түзүлүшүн, чоңдугун, кичинелигин мына сүрөттөн көрсөңүздөр болот. Отуруп күчүм деген сөз экен. Менин күчүм деген сөз жазылган экен. Ушул кыргыз келип туруп күчүм деп жазган. Ушул жерде бир нерсени мен айта кетким келет. Себеби мына кыргыз элин бүгүнкү күнгө чейин эле Енисейдеги кыргыз каганаты менен Тянь-Шандагы кыргыздардын, бүгүнкү кыргыздардын ортосунда байланышы жок деп саясат жасап келдик. Кыргыз эли Октябрь революциясына чейин толук сабатсыз деген саясатты жүргүзүп келдик. Окуп китептердин баардыгын эл журту ошентип окуттук. Мен айтар элем, кыргыз эли мына биз Сибирдин баарын, Монголияны, Кыргызстандагы таштагы жазуулардын баардыгын кыдырып жүрүп келген жыйынтык кыргыз эли башка түрк элдерин менен биргеликте чоң каганат мамлекеттерди курган эл. Ошол мамлекетти курган эл мамлекетти башкаруу муктаждыгына тушугат. Мына ошол муктаждык бул жазма тилдин жаратылышын шарттайт. Кыргыз эли башка түрк элдери менен бирликте өзүнүн алфавитин, өзүнүн жазмасын, жазуусун чыгарган эл. Демек, биз таптакыр жок дегенде 5-кылымдан бүгүнкү күнгө чейин 1500 жылдан ашыраак убакыт бою кыргыз эли азыркы тил менен айтканда адабий тилди колдонгон, керек болсо мамлекетти колдонгон эл экенибиз бул ачык болду. Ошондуктан бүгүнкү мурда кайтып келген саясаттардын баардыгын өзгөртүп, биз тарыхтагы чындыкты ачыкка чыгарышыбыз керек.